Ulu Allah Taalamдын улуу аты менен кече Аравандын усталары менен биргеликте ушул отурган 39-чу үйүбүздө 40-чы үйүбүздө жумуш баштаган элек. Улуу Аллах Тааламдын мээрими, ырайымы менен жакшы инсандар себеп болуп, бул үйлөрдөгү забор фундаменттери, кухня фундаменттери, истяжка иштери толугу менен бүтүп, муктаж үй-бүлөгө салып аткан кезектеги 50-чи үйүбүздүн фундаментини дагы айнектей кылып, тегиз кылып, энекебизди дагы кыйнабастан, энекебизди сүйүнтүп, кубантып, фундаменттин өзүнө, дааратканасынын фундаментини, монолитини кошуп, 3 күнүн аралыгында эле бүтүрүп берди да. Энекебиз дагы ушунчалык сүйүнүчкө, кубанычка бөлөнүп турган учуру, ошол энекебиздин сүйүнүчүнүн кубанычына сиздер себепчи болуп атасыздар. Усталарыбызга дагы ыраазычылык билдирели деп, мына атайын ушундай бир пакеттерди даярдаганбыз. Бул жерде чарчыгыбыз бар, көйнөгүбүз бар. Усталарыбыз ар дайым ибадатта жүрсүн деп ушундай 2,5 миңден сатылып аткан жай намаздан бирден алдык жамат. Калпагыбыз бар, мына ырыс ажыга ушундай бир сарпай кылдык. Амырсак экен, Кудай буйруса мына алып коесуз. Ал эми калган пакеттерди мына тапшырып атабыз. Ар биринин немесинде ушундай бир чарчык бар, калпак бар. Досуңуз алып коесуң. Анан бир жемпири бар. Анан ушул жай намаз бар туугандар. Ушул усталардын акысы дагы 149 миң болуп тур. Негизи ушул убакыттан пайдаланып усталарга өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Эмнеге десеңиздер, кыска убакыттын аралыгында бүтүрүп берди. Ушул усталарыбыздын дагы тапкан акчалары жакшылыкка иштесин. Ушу балдарынын илимине, балдарынын билимине, үй бүлөсүнүн сүйүнүчүнө, үй бүлөсүнүн кубанычына Аллах Таалам ушул жакшы иштегендиктерин берекетинен Аллах Таалам эң мыкты, эң таза, эң жакшы ырыскылар менен ырыскыланткан болсун. Бул жакшылык сиздердин берешендигиңиздердин себебинен бүтүп жатат. Сиздер жалпы дүйнө жүзүндөгү мусулмандарга, мусулман эместерге дагы үлгү болуп атасыздар. Ким Аллах Тааламдын жолуна канча сарптай турган болсо, Аллах Таалам Алла жолуна сарптаган акчаларыны биз ашыгы менен толукта беребиз жана аларга эң жакшы ырыскылар менен ырыскылантабыз деген. Ушул иштерибизге жардам берип аткан жалпы мусулман бир туугандарыбызга Аллах Таалам тынчтык, амандык, жакшылык берген болсун. Баарыбыздын ортобузга Аллах Таалам ынтымак, биримдик, жакшылык берген болсун. Ушундай жакшылык, жамандыкта бири-бирибизге тирек боло турган, бири-бирибизге көмөктөшкөн, бири-бирибизге каралашкан, бири-бирибизге жардамдашкан инсандардан кылган болсун. Амин. Аллаху акбар. Мана аманатыңыздарды жамат берип атабыз машалла ырыс ажыга. Аллахым кабыл кылсын.